Салам достор, силер менен кайрадан физика сабагы. Күндөлүк турмушта биз ар дайым электр энергиясына көз карандыбыз. Телефонубузду кубаттайбыз, телевизор көрөбүз, үйүбүздү жарыктандырабыз. Мунун баары электр кубатынан. Бирок ойлонуп көрдүңүз беле? Бул энергия кандайча топтолуп, керектүү учурда пайдаланылат? Мына ошол жерде физиканын кызыктуу бөлүгү конденсатор деген түшүнүк пайда болот. Физика илими бул жаратылыш кубулуштарын түшүндүрүп, алардын артындагы мыйзамдарды ачып берген илим. Электр энергиясын топтоо жана сактоо маселеси инженерлерди көптөн бери ойлондуруп келет. Ошол максатта түзүлгөн жөнөкөй, бирок маанилүү приборлордун бири конденсатор. Конденсатор бул эки өткөргүч пластинадан турган түзмөк. Алардын ортосунда диэлектрик деп аталган изоляциялоочу материал жайгашкан. Бул түзмөк электр энергиясын сактап, зарыл учурда тез арада чыгарууга жөндөмдүү. Конденсаторлордун негизги параметри электр сыйымдуулугу. Ал төмөнкү формула менен аныкталат. Бул жерде сыйымдуулук фарад менен өлчөнөт. Q барабар бул заряд, кулон менен өлчөнөт. U потенциалдар айырмасы, вольт менен өлчөнөт. Параллель пластинкалардан турган конденсатордун сыйымдуулугу төмөнкүдөй эсептелет. Бул жерде эпсилон нулевой вакуумдун диэлектрик туруктуусу. Эпсилон материалдын салыштырмалуу диэлектрик туруктуулугу. S пластиналардын аянты. D пластиналардын ортосундагы аралык. Конденсатор батареяга туташканда анын пластиналарынын бирине оң, экинчисине терс заряд чогулат. Бул заряддар сакталат жана кийин электр чынжырында керектүү учурда чыгат. Бул процессте энергияны жыйнап төшөп берүүчү капчыкка салыштырса болот. Конденсаторлор радио жана телевизорлорда, унааларда, микросхемаларда, компьютерлерде кеңири колдонулат. Алар өтө кыска убакытта чоң энергия бөлүп бере алары үчүн кээ бир машиналарда да колдонулат. Демек, конденсатор бул жөн гана физикалык элемент эмес, ал биз жашап жаткан дүйнөнүн ажырак эс бөлүгү. Анын түшүнүү менен биз техника дүйнөсүнө дагы бир кадам жакындайбыз.